Биздин не карызыбыз бар анчалык прокурорлордон? Ошону мен да түшүнбөдүм да. Ошону түшүнбөдүм мен. 21 миллион деген өтө көп пул да ол. Мен биз үчүн көп, ал прокурорлор үчүн кандай экен билбейм. Мен бир дагы мынантип 90 миң айлык алган прокурордун мынантип күлүп турганын көргөн эмесмин да. Эжеке 18 миң айлык алып алып, мына күлгөн карасаңыздар, бактылуу. Бардыгына бирдей мамиле болуш керек деп ойлойм мен. Не только прокурорлорго. Анан жана кошоматчылык кылган депутаттар дагы бар. Өздөрүн коргош үчүн ошентип койгон болуш керек. Ошол мыйзамды көзөмөлдөгөн прокуратура именно ошолорду көзөмөлдөш керек. Булардын ичине канча баа берет элеңиз? 5 балдын ичинен. Жок, мен баа бере элбейм буга. Неге? Таптакыр 0 берет. 0 берет элем. Прокуратурага 0. 0. Улуттук коопсуздук кызматына 0. Милицияга 0. Бажыга Бардыгына 0. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирелине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, парламентте расмий айтылды. Эгерде бизде Кыргызстанда прокурор каза болсо, ага 21 миллион сомдон кун төлөп берет экенбиз. Анан менде азыр суроо пайда болуп атат. Буларга айына бир орточо 90 миң сомдон айлык беребиз. Андан сырткары имараттарын жакшылап, мына элдикинен башкачараак кылып, элдикинен артыгыраак кылып ремонттоп берип турабыз. Андан сырткары буларга үй дагы беребиз. Анан менде азыр суроо болду. Бул кыргыз эли прокурорлордон мынчалык не карызыбыз бар эле деген суроо да. Алар бизге эмне бир өткөрүп берип койгон кандай кызмат кылып беришти эле? Биз ушунчалык карызбызбы прокурорлордон? Анан ошон үчүн азыр прокурорлордун айлыгын, кылып аткан иштерин, кандай шартта отурганын, кандай шартта иштеп аткандарын бир көрсөтүп берейинчи сиздерге. Жүрүңүздөр. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламат. Жакшы, рахмат. Мага прокурорго прием кабыл алса жакшы болот эле. Жөнөкөй суроолор. Жумуш боюнча эмес де. Не маселе боюнча? Ушул кечеги 21 миллион компенсацияңар жөнүндө да. Как раз ушул маселе боюнча даярданып, заместитель прокурор Бурдуш Абдеш Кватидинович Ошол бар дейм. Билесиз да, просто. Билем, бирок азыр мен негизи эле прокуратураны көргөзүп бергим келип атат да элгечи. Анан силердеги шартты көргөзүп бергим келип атат. Кандай дейсиңер? Макул. Эмне шарттарын көргөзүп берет? Мисалы, азыр силерде ремонтуңар негизинен жакшы. Ошону көргөзүп берейин деп атам. Кирсек болот да. Азыр эми бизде Кыргызстанда мындай да. Мисалы, бизде бала бакча жетишпейт атат. Өзүңөр билесиңер, бала бакчанын айынан ошол баягы заведующийлерге акча берем деп ызы чуубуз. Акча бергенге кезекке туруп атабыз. Пара бергенге азыр кезекке турабыз да. Себеби бала бакча жок. Бала бакча жетишпейт. Ошол эле учурда биз, мисалы, мен баягыда көрүп келдим, Чаткалда прокуратуранын имараты жаңы. Нарында прокуратуранын имараты жаңы. Нарында андан сырткары прокурорлорго атайын үй дагы салып берилген. Азыр Ошто дагы прокуратура кызматкерлерине, андан сырткары сот кызматкерлерине үй салып берип атабыз. Анан
Эми бизде прокурорлор ушунчалык эле баягы мамлекеттүүлүктүн түркүгү деген суроо болот. Да, булар түркүк. Булар керектүү орган. Буларга азыр эсептеп көрсөм, кечеги 21 миллион айлык бул жанагы 20 жылдык айлыгын беребиз деп атпайбы? Ошону бөлө турган болсок, эгерде 20 жылга андан сырткары 12 айга бөлө турган болсок, 90 миң сомдон чыгып атат орточо. Орточо айлык ошондой болуп атат да. Эми бул баягы бийик тоолуу аймак, анан кийин жөн шаар жерлери деп бөлүнүшү мүмкүн, бирок эми орточо алганда ошол мындан көбүрөөк алганы, азыраак алгандары менен бардыгынын ортосун чыгарсаңыз, ошо 90 миңге туура келип атат. Бул айлык Кыргызстанда өтө жакшы айлык азыр. Бирок эми бул айлык жетиштүү айлык дагы эмес. Мындан жакшыраак болсо дагы жакшы болмок. Бирок ошол эле учурда бизде мугалимдер канча айлык алып атат, врачтар канча айлык алып атат. Эгерде мугалим өлүп калса биз канча компенсация төлөйбүз? Эгерде хирург өлүп калса биз канча компенсация төлөйбүз деп мындай бир салыштыргым келип атат. Анан ошонун катарында азыр мына Ош шаардык прокуратурасына келдим. Ош шаардык прокуратурасынын имараты мына тышы ремонт болгон, жакшынакай. Ичинде дагы жасалмасы жаман эмес, жасалгасы. Андан сырткары мен өткөндө дагы көрсөттүм эле, азыр дагы көрсөтүп берейин. Азыр эми могу жетекчилердин кабинетине чыкпай эле коеюн. Мына жагында прокурорлор атайын эс ала турган жагы бар. Прокуратура кызматкерлеринин өзү минге машиналар деле жаман эмес. Мына жаңы чыккан Chevrolet, мына жакта Lexus, ушундай машиналар турат. Эми булар көбүнчө ошо прокуратура кызматкерлеринин машиналары. Булар жаман эмес машиналар. Прокуратура кызматында көбүнчө мурдагы чиновниктердин же бизнесмендердин туугандары, балдары, жакындары иштешет. Бул жагынан алганда прокурорлорго болгон прокурорлордун өзүнүн муктаждыктары өтө аз. Анан эми мына жагында спорт залы бар эле, азыр барбы жокпу? Көрсөк болот. Прокурорлор үчүн өзү негизи мындай булар чындап эле баягы көп отурушат, анан курсак салып кетишет, геморрой болушат, грыжа болушат дегенге окшогон коркунучтар бар. Бирок ошондой эле коркунуч башка органдарда деле бар да. Мисалы милиция кызматкерлери түндө отурушат, мисалы. Тергөөчүлөр, оперлер мисалы качан карасаң кабинетте уктап жатышат. Себеби алардын оперлерге атайын бөлүнгөн бир эс алуучу жайлар болбойт өзү. Туалетине кирсең кагазы жок милициядачы. А прокуратурада дээрлик бардык шарттарды түзүп бергенбиз. Андан сырткары мындай жанагы спорт залдарды да куруп бергенбиз. Бул жерде эч ким колдонбойт окшойт азыр. Бул жер азыр жөн эле склад катары жатат, бирок эми мына жанагы чуркай турганы бар экен, велосипед сыяктуу тебе турганы бар экен, баса турганы бар экен, дагы ошого окшогон мындай тренажерлор бар да, мына окшоп тартына турган жерлери бар экен. Бул Ош шаардык прокуратурасында. Андан сырткары буларда кухнялар дагы болуш керек, А бул жакта жууна турган жагы бар. Кадимкидей мисалы бир жактан келе турган болсоң, азыр мисалы бир шаардык прокуратурага ошонун кереги барбы жокпу билбейм. Себеби шаардык прокуратура кызматкерлери негизинен мисалы алайга, чоң алайга чыкпайт да. Анан чак түштө тер басып жүдөп келбейт. Муну облустук прокуратурага болсо балким болсо керек эле. Булар жуунганга муктаж эмес. Себеби булардын үйлөрү ушул шаардын ичинде, булардын ишмердүүлүгү шаардын ичинде. Анан булар тердеп кургап келип, ой, душка түшүп алайын, бир жакшынараак өзүмө келип алайын дегиде эмес. Бирок буларга ошол жакшынакай туалеттен сырткары ошол душу дагы курулуп берилген. Туурабы? Душу бар. Азыр иштейбиз дебей? Душ ошол тараталганы керек негизинен. Анан бул сиз жанагы спорттук шаймандар боюнча айтып кетип атасыз. Бул билишимче кызматкерлер өздөрүнүн эсебинен топтошуп ушундай уюштурушкан да. Мамлекеттен каржыланган эмес бул маселе. Анан эми негизи ошол столовый жок. Жумуш менен эле алеппиз. Жок, аныңыздарда да сөз жок, бирок бизде ишенбөөчүлүк бар да. Көбүнчө прокуратура кызматкерлерине бирдеме керек болсо, мисалы кагаз керек болобу, ручка керек болобу, көбүнчө кимдир бирөөлөрдү мындай грузит этип коет деген көз караш, пикирлер бар да. Кудайга шүгүр, кагаз, ручка, ошондой кеңсе буюмдар камсыздандырып берилет бизге. Андай билбейм. Азыр тергөөчүлөрдү грузит этпей калдыңыздарбы? Жок, андай болгон. Мурда болгон да. Мурда мисалы ручкасы жок, сигарети жок, сок, мисалы менде ушундай маалыматтар бар эле. Милициянын тергөөчүлөрү кайсыл прокурор кайсыл тамекини жакшы көрөт, кайсыл сокту жакшы көрөт, кандай ручканы жакшы көрөт, кандай блокнотту жакшы көрөт, ошолорун алып барып беребиз депчи кошомат кылып деп. Андай билбейт экем, кечирип коесуз. Азыр андай жокпу? Айткан тергөөчүдөн балким интервью алып көрсөңүз, ким экенин айтып көрсөк. Эми ошодон нары жок болот да ал бечара. Ал кайсы жанкешти айтсын мындай нерсени. Сурап көрөсүз да эми. Мына кылып сурап көрөм. Эми
мындай нерсени өзүңүздөр билесиздер, эч ким айтпайт, айта албайт, айтканга духу жетпейт. Анткени милициядагы тергөөчү, милициянын тергөөчүсү прокурордон абдан көз каранды адам болуп эсептелет. Азыр прокуратура кызматкерлери айтып атышат, бизде ошол фит минип жүргөн дагы, жаз минип жүргөн дагы, жөнөкөй малолитражка машиналарды минип жүргөндөр дагы бар дейт. Андан сырткары ошол Ош шаарында жанагы жөнөкөй кызматкерлер, мындай алганда кенже кызматкерлердин айлыктары мындай иш жүзүндө 60 миңдин тегерегинде болуп атат дейт. Анан жанагы эмени мынау тренажерлорду булардын бардыгын прокуратура кызматкерлери өздөрү акча чогултуп алдык дешип атат. Эми муну билбейм эми. Акча чогултуп алганда деле ошого жараша акчасы бар да эми прокуратурада. Андан сырткары азыр эми мен муну имаратты көрсөтүп берейин дедим эле ичинен. Бул жерде азыр свет жок экен, караңгы экен, ошон үчүн кийинирээк келсеңиз дейт. Бирок мен бир катар мындай көргөзүп берейин, тазалыгын, башкасын, негизинен таза. Анан буга чейин өзүңүздөр билесиздер, азыр ошондой эле кадрын кое алам. Жанагы прокурордун өзүнүн кабинетин, приемныйын мурда тартканбыз. Жакшынакай өзү. Жүрүңүздөр. Мен салыштырып азыр мисалы мектептин директорунун же болбосо бир башка мекеменин деле көрсөтүп бере алам. Так, мына эшиктери жакшы сапаттуу эшиктер коюлган мына. Бирок эшиктер сапаттуу коюлган менен дагы деле ушул мындай дейм, эми коррупция десем кандай болуп калат билбейм. Мына ручкалары баягы Кытайдын 300 сомдук ручкалары коюлган да. Мынаны эптеп аяп ачып жаппасаң, аяп колдонбосоң, бул деле бир жылга жетпейт. Мынаныкы деле ошондой экен ручкалары. Эшиги жакшы коюлган. Орточо мына эшиктер мындан бир 10 жыл мурун 9000 сом турчу эле базарда. Азыр булар 15 миңге чыгып калды ушул эшиктер. Ремонту жакшы эле болгон. Бул жагы арзан паркеттер коюлган. Мунун дагы ошол ручкасы мондой. Мунун дагы ручкасы. Буга өлчөй кылына акча бөлүнсө керек өзү негизи мен. Эми атак ремонт ушу 2 жыл мурун болсо керек. 2 жылда эми любой буюм изнашиваться этет да. Туура, бирок мен азыр айтып берейин. Мен өзүмдүн үйүмө кудум ушундай эле эшиктерди алганмын. Анан ручкаларды алгам. Ал ручкалар мындай ручкалар эмес. Мен болгону 1000 сомдон алганмын. Алар ошо 10 жылдан бери эч нерсе болбой турат. Монтип шалактабайт ал. Анан бизде баягы өзүбүздүн үйүбүзгө кылган мамилени ушул мекемеге да кылсак болот эле. Билбейм эми муну ким өткөрүп алды, ким макул деди, же ушул ручкадан дагы ушул туткалардан дагы желингенби, урдалганбы билбейм. Мен жакшыраак болушун каалайт элем да прокуратуранын эмесин. Демек мен азыр ушул ручкаларды карап отуруп, анан муну арзан эменин коюлганын карап отуруп, ушул коррупция өзү прокуратуранын имараттын ичине чейин кадимкидей эле ээн эркин кирип жүрөт дегенге дагы барат да. Азыр биз съемка кылып атсак, көп эшиктер жабык экен. Анан жабыл электери жаап коюп атышат иши. Бул жак прокуратуранын ушул жыйындар залы экен мына. Жаман эмес, ремонту жакшы, ичи таза, шарттары жакшы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз ушу приемныйды тартып алалычы, Франч. Азыр бул бербейм деген болсо, кереги жок. Макул. Бул жерде жана чоң-чоң эмелер түрдө эле го, жана кайыктар түрдө эле го. Алып коебуз. Так, мурда келгенде башкачараак болчу, бирок эми бул жер жаман эмес, мына. Бизде ушундай баягы кандай десем. Саламатсызбы? Кандай жакшысызбы? Мен ыдырыс. Очередьте кирбейсиң ыдырыс азыр. Жок, биз сизге кирели деп едик. Эгерде эме болсо приемныйды. Ошо боюнча кетчү. Деме боюнча келдиңер. Ооба. Алар боюнча бизде Насипов начальник общий надзордун баласы бар. Начальник болот, азыр интервью даярдап туруп, барсаңыздар интервью берет да ошончочу. Ооба. Ким медиадан да келишиптир алар интервью. Жок, маселе ошол. Бирок менде бир эле суроо да. Сиздерге сет да жок болот, көрүнүштө. Ооба. Сиздерге 90 миңден айлык берип атабыз. Орточо эми 90 миң экен, кече эсептеп көрдүм. Андан сырткары сиздерге үй салып берип атабыз. Андан сырткары монтип эми ремонтуңуздар жаман эмес. Жазып атабыз. Ооба. Андан сырткары эгерде Кудай сактасын бирок каза болуп калсаңыздар 21 миллиондон компенсация төлөп берет экенбиз.
Кыргыз элинин сиздерден мынчалык эмне карызы бар эле дейм да. Эми 21 боюнча азыр айта албайт экенмин, интервьюну азыр айтпайм. Общий надзор начальник берет, ошолор боюнча законго таянып турабыз. Бизде свет жок болуп атты, караңгы болуп атты. Бирок прокурор катары өзүңүз бир ооз айтыңызчы. Сиздер ошол сиздерге болгон ошол канчалык десем, ушундай айлыкты, ушундай шартты актап атам деп айта аласыздарбы? Актап эми иштеп атпайбызбы? Эл айтат болуш керек. Бирок менде мындай көз караш бар да. Эгерде милицияда коррупция барбы жокпу азыр сиздин оюңузча? Коррупцияны өздөрүнөн сурайсыздар, интервью өздөрү берет. Алар берби, алар коррупцияны кандай айтасың? Коррупция бул понятие, бул растяжимый да орусча айтканда. Эми коррупцияны ар кандай пара алуу дейли мындай кыргызча. Пара алуу милицияда барбы жокпу? Пара алуу болуп атпайбы? Болуп атат. Демек, мен эгерде милицияда пара алуу болуп аткан болсо, анда прокуратура ошону көзөмөлдөй албайт деп айтат элем да. Себеби прокуратура эгерде жакшы көзөмөлдөсө милицияны, анда милицияда пара алуу ар ким аргандай экен дедиңиз. Өзүңүз билесиздерден ар ким аргандай экен, ар бир сотрудниктин артынан барып көзөмөл жүргүзө албайбыз да. 1027 сотрудник бар. Ош шаар боюнчачы 1027 болуш керек да. Милиция саны. Милиция санды. Эми ар ким аргандай экен да. Ну, ал жагы бар. Бирок азыр жанагы кыскартылган иштер көп болуп атат, акталып кеткен учурлар көп болуп атат. Анан көбүнчө сиздерден сурасак айтасыздар да, милиция өзү даярдыгы начар келип атат. Бирок даярдыгы начар келип атса, тергөөнүн сапаты начар болуп атса, аны сиздерден өткөрбөй коюу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да, ишти кайтарып берүү, кайра тергөө деген. Эми тергөөнүн малын азыр анализ деп көрсөңүздөр, тергөөнүн малы былтыркы жылга салыштырмалуу, 2022 жылга салыштырмалуу, 2023 жылда тергөөнүн амалдары жакшы эле жүрүп атат. Демек биз ишенишибиз керек ошо. Ишенишибиз керек, жакшы. Анан мен баягыда сизден өзүңүздөн интервью алып кеттим эле, жанагы Кең Сай маселеси боюнча. Сиздердин мурунку коллегаңыздар, мурунку жетекчиңиздер, ген прокурор баягы Өткүрбек Жамшитовдун атасы Асылбек Жамшитов катышкан жана Кең Сайдагы тендер боюнча. Ошол боюнча мен эч кандай жыйынтыкты, эч кандай бир натыйжа көрбөдүм да. Натыйжасы сотко кеткен, көп жылдан бери тергелбей атты, бизге кийин жиберишти. Где-то анча 3 жылдан бери созулуп келаттыр. Ош шаарына жиберген, тергеп ишти сотко жибердик. Соттун Ошонун перспективасы кандай болот сиздердин? Перспективаны соттун чемесин айта албайм. Бирок 80% сиздерде прогноз болот дейм. Прогнозду айта албайм, соттун чечимин айта албайм. Өзүнө комментарий бере албайм. Ал иш көптөн бери баягы Балакитова учуратып келатыр, Балакитова көп жылдан бери келет бурда. Аны тергедик, сотко жибердик. 3 жылдан бери Балакитова учурап кеткен ишти биз тергеп сотко жибердик. Макул, рахмат. Ал так эмен болсо, мисалы айтып атпасам, цифровой сиз эми болжолдо да урбан айтып атпайсызбы? Цифровой эме сурап айтсаңыз, цифровой тергөө нелерин карасаңыз, мынча болду, мынча пара болду, быйыл да пара болду болгондор жок сотрудниктерде бизде. Анан мен азыр мына эшиктердин баягы туткаларын кармап көрдүм да. Мына сиздики кыйла жакшы экен. Мурда прокурор. Мурда прокурордун малында болуптур. Анан бирок башкалардыкы өтө арзан эмелер коюлган да. Арзан эме коюлганда эмне? Арзан эме коюлганда тендер жазганда. Вот ошо мисалы мунулорубуз азыр шалактап турат. Мына биринчи этаждыкы таптап. Мунулор бир 300-400 сомдуктар коюлган да. Мурда коюлуптур эми. Ар келгенде ремонт саттык, балдар койдурду. Өзүнчө мүмкүнчүлүгүнө жараша койдуп атышат. Мүмкүнчүлүгү эми баардык 5 киши иштеп атпайбы? Жакшы ачылат жабылат эми бул көпкө чыдап айтты. Анан мен баягыда эмеге барганда, Нарынга барганда, Нарындын прокурорлору да айтышты эле да, биз креслону өзүбүз сатып алабыз депчи. Сиздерде кандай азыр? Кресло өз креслосы өздөрүнүкү да. Өздөрүнө жараша да. Өздөрү сатып алышат. Сиздердики оштуку кандай? Общий тартсаңыз? Ооба. Жок, эме жаман эмес сиздердики, жакшы. Бул жакта да креслолор бар. Мисалы мына креслолордун эмеси баасы бир 30 миңден жогорураак болуш керек. Мен билгенден. 30 миң жетпейт. Кресло. 30 миң жетпейт. Карап көрсөңүз. Биз азыр кожаный кресло эмес. Кожун эмес, бирок ушундай эле эмелер, мисалы татанда бир 30 миң тегерегинде го дейм. Кесе керек. Онда коюлган кресло баасын билбейт да, канча болот. Азыр сиздердин кызматкерлериңиздерде креслону өздөрү сатып алышабы же сиздер сатып бересиздер? Эми бар ким барганда кээ бирөөнүн өзүнүн креслосу бар, кээ бирөө калтырып кеткен креслолорун. Эми бар ким баргандай да, может өзүнүн ал кресло отургузу келбейт, бирөө отурган креслогачы. Может өздөрү сатып алышабы. Эми аны айта албайсыз. Бул кресло отуруп айта албайсыз. Туура. Макул. Азыр эме кылсаңыздар, барып тегемеде Насипов деген бар, канат. Азыр барсаңыз күтүп атат. 21 миллион боюнча, эмеси боюнча мыйзам чегинде ошо жооп берип коюптуз. Азыр барсаңыз күтүп атасыз. Айтып коюйм. Макул. Жана свет жок болчу, сиз айттым да. Мында кишилер бар болчу да. Рахмат. Макул. Элден сурагым келди эле мындай. Прокуратуранын ишине кандай баа бересиң деп. Мындай, мен сиздерге бирдеме айтайын. Эгерде
бала бакчада коррупция болуп атабы? Болуп атат. Мектепте коррупция болуп атабы? Болуп атат. Архитектурада коррупция болуп атабы? Болуп атат. Госстройда коррупция болуп атабы? Болуп атат. Экотехинспекцияда болуп атабы? Болуп атат. Сотто болуп атабы? Болуп атат. Ооруканаларда болуп атабы? Болуп атат. Бардык жерде коррупция бар. Айрыкча милицияда коррупция абдан өнүккөн. Демек, эгерде милицияда коррупция болуп аткан болсо, анын булагы прокуратура деп эсептейт элем да. Анткени эгерде прокуратура ишти тыкыр көзөмөлдөп отурган болсо, милиция коррупция кыла алмак эмес да. Милициядагы коррупция бул абдан бир сейрек кездешүүчү нерсе болмок. Мисалы, коррупция жок деп, мисалы, Американы деле айта албайм, мисалы, Европаны деле айта албайм. Европанын полициясында деле коррупция бар. Паракорчулук бар. Абдан таза деген ошол биз идеалдаштырып жүргөн батыштын ушул укук коргоо органдарында деле коррупция бар. Бирок биздегидей эмес да. Биздегидей кадам сайын коррупция эмес да. А бизде кадам сайын коррупция. Анын ошол биз 90 000 сомдон айлыкты берип атсак буларга. Андан сырткары эгерде кокус каза болуп кала турган болсо 20 жылдык жанагы акылатын толук төлөп берсек, демек бул деген сөз дээрлик 21 миллион сом болуп атса, ал бала чакасынан камсанабаса болот. Эгерде каза болуп калса, менин балдарым ачка калат, кандай күн көрөт деп ойлонбойт. Азыр мисалы жашап аткан болсо, ошо 90 000 жетет дээрлик. Эгерде күнүгө арак ичип жанагы ресторанга эле барбаса. Анда булар мындай таза иштегенге толук шарты бар да. Буларга мамлекет үйдү берип атса, монтип жакшынакай жанагы имараттарды салып берип атса, булардын несі кем азыр иштебей койгонго. Эми Оштогу мына Ош облустук прокуратурасына келдик. Бул жерден дагы ушу прокурордун өзүн таап сүйлөшкөнгө маалымат алганга аракет кылам. Анан буларда мындай да. Жанагы 90 000 айлык деп атпайбызбы буларга? 90 000 айлыктан сырткары жанагы үй курулуп берип атат. Андан сырткары ошол булар каза болуп кала турган болсо, жанагы 20 жылдык айлыгы которулуп берилет деп атабыз. Андан сырткары дагы булардын шарттары бар. Мындай жакшынакай жасалгасы келишкен, күнгө бет шаардын борборундагы имаратта отурушат, бирок бул бардык эмес. Мунун астында подвалында булардын бильярдканасы дагы бар деп угам. Ошол бильярдканасын көргөзүп бергенге аракет кылайын. Мен мынау ошол прокуратура канчалык эркелеп жашаганын сиздерге көрсөтүп бергим келип атат да. Анткени айтып атам го, мен көп жолу ушул жанагы милиция кызматкерлеринин ошо иштеген жерлеринде болдум да. Роудуларда болдум. Бирок биринде дагы мисалы даратканасына кирсең, дарат кагазы жок. Суусу жок көп жерде. Анан бир дагы прокуратурада дарат кагазы жок, прокуратура жок да. Буларда шарттын бардыгы бар. Анан ошол эле учурда жанагы милиция кызматкери көп учурда кабинетте уктайт. Түнү күн отурат. Ушундай эле нагрузкасы булардан дагы көп. Булардан 2 эсе, 3 эсе мындай оорураак жумушта отурушат. Бирок аларда мындай шарт жок милицияда. А буларда абдан шарт жакшы. Кыргызстанда өзү ошол прокуратура кызматында бир 1000 адам иштейт. 1000 адамдын ошол айлыгын, орточо айлыгын 90 000ден деп эсептей турган болсок, 1000ди 90 000 сомго көбөйтсөк, аны 12 айга көбөйтө турган болсок, бир жылда Кыргыз Республикасынын прокуратурасына иштеген, прокуратурада иштеген кызматкерлердин айлык акысына гана мына транспорт чыгымдарын, ремонтту, кагазды, светти, жылуулукту, интернетти, ошого окшогондорду кошпой, командировочтууларды кошпой эсептегениңизде бир жылда 1 миллиард сомдон ашыгыраак акча жешет. Бир гана айлыгына ошончо кетет. Андан сырткары ошол берки чыгымдары дагы бар да. Анан ушунча көп чыгым бар. Отурган жерлери роскош, абдан ыңгайлуу. Анан азыр эми сиздерге ошол мен дагы бир көрсөтүп берейин. Ушул дайым ушундай да, ушу жерчи. Жиниңди келтирет да ушул. Азыр обед бүттү. Обед бүткөн маалда мына жер ачык отуруш керек эле. Бул жерде адам отуруш керек эле. Эшик ачылыш керек эле. Жок. А бул жер мен келе атсак, бул жер дагы жабып атат. Айнегин. Неге жабат? Эмне бул мекеме? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай? Саат 2 болду, а? Акырын келдим. Саат 2 болду, а? Саламатсызбы?
Экиде мына жер ачылыш керекпи? Ачып койбойсузбу эшикти? Мен отуруп турбаймынбы анда? Көрсөтөйүн мына. Саат 2-ден 4 мүнөт өттү. Мына жерде дежурный прокурор азыр отуруш керек болчу. Мына жактан адам келгенде келиңиз. Не маселе менен келдиңиз деп сураш керек болчу. Андай адам жок. Эшикти бул жагда кулптануу, наркы жагы кулплануу. Алган айлыктары мына 90 миң. Эгерде кокус өлүп бере турган болсо 21 миллион. Кылган иштери ошол жок ордунда. Саламатсызбы? Мен атым Идрис. Нөмірчі прокурор Атым Мұхаммед, фамилия Нысабаев. Нөмірчі екеніңіз жақсы екен, бірақ мен 2-ден 4 мүнөт өткөндө келдим эле, 2-ден 9 мүнөт. Жаңа алып кирип кеттик эле, ошону азыр жайгаштырып, тоже бир кызматкергечи. Азыр биз жанагы кечеги сиздердин компенсацияңыздар боюнча келдик. Анан ошону кандай шартта актап иштеп атат деген эле суроо. Ошон үчүн азыр прокурор өзү жооп берем дей турган болсо, прокурордун өзүнө кирсек. Эгерде жок, жооп бербейм десе, жооп бербей эле койсун, биз капа болбойбуз, суранбайбыз. Болгону сиздердин подвалыңыздардагы бильярдканаңыздарды бир көрүп, элге көргөзүп коелу деп атабыз. Азыр мен бир жетекчиликке жеткизейин. Азыр мындай да, нөмөчү прокурор кечигип келди. Анан биздин сурообузду азыр телефондо эле Паланчиев Пустанчы келиптир, ушундай маселе менен экен деп прокурорго же тиешелүү кызматкерге чалып койбостон өзү чуркап кетти азыр. Булардын ишинде ушундай каралганбы? Булар жөн эле мындай түз эле чалса болот да. Прокурор мырза, сизге журналисттер келиптир, ушундай суроосу бар экен деп. Кабыл алып коюңуз деп. Жок, андай жок, азыр кетти азыр. Бул ушул бизде инструкция ушундай болобу, урматтуу Зулушев мырза. Бизде кызмат ушундай болобу. Кыргызча майпаңдап нары бери чуркап жүрө береби дежурный прокурор. Өзү мындай да. Азыр мыйзамды окуп чыктым. Кыргыз Республикасынын ушу укук коргоо органдарында кызмат өтөө, иштөө жөнүндө мыйзамы бар экен. Мына ошол мыйзамда айтылып атат. Укук коргоо органдарында иштеген кызматкер кызмат учурунда каза болсо, ага 20 жылдык айлыгы кун катары төлөнүп берилсин деп жазылыптыр. Бул мыйзам экен. Бул бир эле прокуратура эмес, ушул сот органдары эгерде судья каза болсо дагы ошондой акыркы айлыгы төлөп берилет экен. Акыркы иштеген жериндеги 20 жылдык айлыгы. Анан милиция кызматкери каза болсо дагы ушундай 20 жылдык эмеси жанагы айлыгы төлөнүп берилиш керек экен анын үй бүлөсүнө. Бирок ушунча милиция кызматкерлери каза болуп атат, ГАИ кызматкерлери каза болуп атат. Ошолорго ушундай компенсация төлөнүп берилди дегенди мен уккан эмесмин да. Мисалы 2010 жылда милиция кызматкерлери каза болду. Ошолорго 1 миллион сомдон эле биз баягы жалпы эл катары эле компенсация бердик окшойт. Так билбейм. Анан Баткен окуясы болду, бир эмес 2 жолу болду. Ошол учурда дагы милиция кызматкерлери каза болгон. Ага төлөп берилдиби, берилбедиби? Ошолорду билгим келет да. Анан милиция кызматкерлеринин мындай жагы бар экен. Азыр мен эсептеп көрсөм, айлыгын 40 000 сом деп эсептеп көргөндө, милиция кызматкерине бир 9,5 миллион сомдой төлөп берилиш керек экен. Азыр мисалы бир милиция кызматкери жумуш учурунда каза болсо, ошого 9,5 миллион сом төлөп берилеби, берилбейби? Же мындай артыкчылык бир гана прокуратурага гана тиешелүүбү? Дегеним, прокуратурада өздөрүнө ыңгайлуу болгон бардык мыйзамдар иштеп, мисалы эркек киши жанагы декретке чыгат, ошондой окуя болгон. Ошол сыяктуу иштер мындай мыйзамдын кыйшайуусуз аткарылышы өздөрү прокуратурага ыңгайлуу жактары аябай жакшы аткарылат да. Ошол эле учурда прокуратуранын өзүнүн кетирген кемчиликтери боюнча прокуратураны жазалоого келгенде мыйзамдар дээрлик иштебей калган учурлар бар да. Мисалы айтайын дегеним,
жогорку сотко жетип көп делолар, көп кылмыш иштер, ушу прокуратура өзү козгогон кылмыш иштер 2 жыл, 3 жыл сүйрөлүп, бир адам ИВСте жатып, анан жогорку сотко барганда акталып кетип атат. Демек, прокуратура ишти туура эмес козгогон болот да. Анда прокурор жазаланыш керек да. Ошол бир адамдын 2 жыл өмүрүн СИЗОдо өткөргөндүгү үчүн кайсы бир прокурор жазасын алыш керек да. Мен ошо кайсы бир прокурор ошо кимдир бирөөгө карата туура эмес кылмыш ишин козгогондугу үчүн жазаланган учурду уга элекмин да, мен көрө элекмин, кыргыз практикасында көрө элекмин. Прокуратура өзү улуттук коопсуздук кызматындагы ишти дагы көзөмөлдөйт, бажыдагы ишти көзөмөлдөйт, эсеп палатасындагы ишти көзөмөлдөйт, милициядагы ишти көзөмөлдөйт. Кыскасы, көзөмөлдөөчү органдардын үстүнөн көзөмөл жүргүзөт да. Дээрлик да керек болсо башкы прокуратура соттордун үстүнөн көзөмөл жүргүзөт. Соттон дагы бийик, мындай алганда. Кыргызстанда эң чоң, эң таасирдүү орган бул прокуратура азыр. Анан мына ушул органда жөнөкөй кызматкерлер дээрлик иштебейт, көпчүлүк кызматкерлер ушул көбүнчө биз билебиз, ушул айтылып жүрөт эл арасында. Көпчүлүк кызматкерлер ушул мындай жанагы чиновниктердин балдары болушат. Анан алардын кедейи жок да, анан аларга дагы ушунчалык чоң эмелерди берип атабыз, билбейм азыр эми кандай аткарып атат ушул маселени. Азыр эми прокуратурага, мына облустук, Ош облустук прокуратурасына кирип, ичиндеги шартты көргөзүп берейин бул жердеги дагы. Бул жерде деле жаман эмес шарты бар, жаман эмес эмес, эң мыкты шарты бар. Айрыкча прокурордун өзүнүн кабинети аябай укмуш. Андан сырткары ошол прокурорлор эс алсын деп, баягы бут колун жазып алсын деп, ошол подвалына жертөлөсүнө бильярд коюп беришкен. Бильярдтарды коюп алышкан. Мында балким айтышар азыр, буну өзүбүздүн акчабызга кылганбыз тиги бу деп. Эми бирок прокурорлор өзүбүздүн акчабызга кылдык деген нерсени эми түшүнүп кое бересиздер. Ушундай. Азыр ошолорду көрсөтүп берейин деп атам. Азыр суранып атам, жакшылыкча азыр көрсөтсө көрсөттү. Эгерде жакшылыкча көрсөтпөй турган болсо, анда ушул жерде отурабыз, күтөбүз. Себеби бул жер жанагы жарандык эле объект. Бул өзгөчө коргоого алынган аскердик объект эмес, стратегиялык объект эмес. Бул кадимки жөнөкөй имарат, бул жарандык имарат. Ошон үчүн бул жер ачык болуш керек. Бул жердеги прокурордун ар бир эмеси, мына ручка сатып алабы, кагаз сатып алабы, кийим сатып алабы, ошолордун бардыгы элге ачык айтылып турулуш керек да. Себеби булар өздөрү мыйзамды көзөмөлдөгөндөн кийин мыйзамды өздөрү жакшы аткарыш керек. Так. Артыш жетекчи чат, сурооңуздарга жооп берет. Өзү чыга экен. Макул. Саламатсызбы? Кандайсыз? Менин атым Ыдырыс. Так, мен сизди кантип тааныштырам? Мен атым Эдилбек, Ыдырыс Эдилбек, Ош облусунун прокурорунун орун басары. Эдилбек мырза, мен азыр кечеги сиздерге жанагы компенсация маселеси жөнүндө парламентте айтып кетпедиби? Ошодон улам сиздердин айлыгыңыздарды мен өзүм калкуляция кылып эсептеп чыктым. Бир 90 миң сом экен да айлыгыңыздар, орточо. Туура элеби? Жок, орточо 90 миң. Мен аз так билбейт экенмин, бирок менде андай маалымат жок. Ал боюнча өзүнүн тийиштүү бөлүмдөр бар. Ошо санап айтып берет го, бирок 90 миң болбосо керек. Эгерде 21 миллионду ошол 20 жылга бөлсөк, жок, сиз туура жүрсөңүз, ал жерде мындай да. Высокогорье бар. Высокогорье иштеген, алыска аймактар иштегендердин ошолорго жараша өздөрүнүн айлык майнасы көбүрөөк болот. Орточо мен билишимче 30 миң TL болуш керек. Мен билишимче. Ал эми кечээ сиз айткан боюнча прокурорлордун айлыгы көбөйдү. Тигисин жооп мен суроого жооп берип коеюн. Ар бир укук органдарга ошол эле улуттук коопсуздук кызматкерлер, ички иштер министрлиги, прокуратура кызматкерлери ошол жумуш өтөө учурунда каза болсо, ошону төлөп берүү, ошо компенсация мыйзамда белгиленген жери бар да. Анан мен билишимче прокуратурада бир тарыхында бир жолу ушундай случай болуптур. Ошол Чаткалдын районунун прокурору жумуш өтөө учурунда ушундай каза болгон экен. Анан эми муну канча санап беришти, биздин өзүбүздүн башкы прокуратурада атайын органда эме бар, бөлүм бар, ошол санап чыгарып. Бирок бул мыйзамда белгиленген нерсе. Ар бир укук органдар тарабынан ошо жумуш өтөө мезгилинде каза болсо, ошонун өзүнүн кемеси бар, компенсация төлөп берген жагы бар.
Эми өзүңүзгө белгилүү бирок үй бүлөдө жоготуу канчалык акча болушун деле ол ордун баспайт. Эми бирок менин билишимче ошол киши каза болгон прокурордун деле көп салым болгон да. Ар бир мамлекет өзүнүн кызматкерине ошондой учурда ошол үй бүлөнү камсыз кылган үчүн ошондой мыйзам бекитилген жери бар. Мыйзам белгиленген. Ошол мыйзамдын негизинде төлөп берилет. Азыр маселе бул нерсе төлөнбөш керек, же болбосо өтө көп төлөнүп атат деген дагы маселе жок өзү. Азыр мисалы сиз айтып атасыз, бизде орточо айлык 30 000 болушу мүмкүн деп атасыз. Бирок сиз канча айлык аласыз, эгер сурасам туурабы туура эмесми билбейм. Мен эми айтканга билет эмесмин. Эми сиздер баягы элдин эсебинен айлык алып аткандан кийин ачык айтылыш керекпи дейм да. Жок, элдин эсебинен алган мен мага төлөнүп атат да алчы. Ооба. Өз менен атат. Ала үчүн жетишет. Мамлекет тарабынан төлөнүп аткан айлык майына жетиштүү. Бирок мен айтайын дегеним, ошол кандай десем, ошол айлыкты актоо маселеси болуп атат да биринчиден. Экинчиден жанагы сиздердегидей эле нагрузка менен азыр милиция кызматкерлери иштеп атат. Анан милиция кызматкерлери буга чейин көп эле жолдо мисалы ГАИ кызматкерлери каза болгон учурлар болду. Биздин билишибизче. Анан мен азыр билбейм да ошол ГАИ кызматкерлерине Баткен окуясында жана каза болгон анча-мынча милиционерлер каза болду окшойт. Ошолорго ушул 20 жылдык оклаты төлөнүп берилдиби, берилбедиби? Ошону сиздер мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөдүңүздөрбү дегеним да. Мен укпадым да ошол милиция кызматкерине башка органдарга жооп бере албайм. Бирок мен сизге айтып атпаймынбы? Мыйзамда тактана белгиленген. Да. Анан төлөп берген жагы ошол орган жетекчилине кайрылсаңыз туура болот го дейм. Туура, бирок аткарылышын көзөмөлдөө сиздердин мойнуңуздарда да. Аткарылыш эгерде бизге арыз жазса, биз текшерип, ошол мыйзам чегинде карап, тийиштүү жооп беребиз. То есть алдагы арыз жазып адвокат жолдош керек аялы. Жок, эгер ол ошол төлөнбөсө, анан төлөнүп атабы, төлөнбөй атабы, ошол органдын жетекчилине барасыз го дейм. Суроошторго турулат. Аларга барам, бирок көзөмөлдөөчү орган катары сиздерге сурап атам. Мен биз областын аймагында мен министерствону көзөмөлдөй албайм да. Анан министерствого мен жооп бере албайм. Жок, областын аймагындагы иштер боюнча айтып атам. Областын аймагында төлөнбөйт да, бул билесиз. Республиканын аймагында деңгээлинде ар бир министрликтин өзүнүн алдында ошол айлык майынан саноочу, пенсияны саноочу өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Ошол санайт да. Анда областын аймагында билесиз, анда бухгалтерия мисалы УВД бар, олар айлык менен санап немелер. Каза болгондор боюнча өздөрүнүн министрликтен бөлүнүп беришет да. Анан дагы бир суроо да. Мендеги маалымат боюнча сиздердин астыңыздарда жанагы эме бар экен. Бильярд столдор бар да. Бильярд? Ооба. Анан ошол мисалы эми ал сиздерди эс алсын, кол бутун жазып алсын, столдо көп отурат деп түзүлгөн шарт болушу мүмкүн. Бирок ошону көргөзүп берейин деп атам да, сиздерде эми шарт жакшы түзүлгөн, жаман эмес. Анан бирок менде азыр себеби салыштырып бергим келип атат да элгечи. Мисалы мугалим кандай шартта иштеп атат, милиция кандай шартта иштеп атат, ошол эле учурда прокуратура кандай шартта иштеп атат, и алардан эффект кандай болуп атат. Себеби мисалы мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү орган катары бизде мыйзамдардын аткарылышы боюнча элде аябай суроо талап көп да. Мисалы мага бир эле учурда күнүгө жок эле дегенде 100-200 телефон коңгуроо болот. 100-200 адам WhatsApp'тан жазышат. Айрыкча жер маселеси боюнча, мыйзамдардын аткарылышы боюнча нараазычылык абдан көп. Бирок сиздерге жакшы шартты түзүп берип атабыз, бирок аткарылыш кандай болуп атат дейм да. Ошон үчүн мен азыр сиз кайлаганда бизге кайрылсын. Биз аларда эми даярбыз, карап берип атабыз, чечип берип атабыз. Жеринде арыз ээлеринин катышуuna карап атабыз. Өзүгө маалым болгондой билесиз, республиканын уровендеги деңгээлде мына баш прокурор, баш болуп бар элдерге чейин, ар бир районго чейин чейип келип атат. Эми элдин арызын караганга биздин проекттик багыт ошол. Элдин арыздарын карап атабыз, карайбыз дагы. Келген арызды ар бирин дыкат карап, көпчүлүк учурда арыз ээсинин катыштыруусу менен карап атабыз. Жерине чыгып атабыз. Ошол компетенттүү органдардын катышуусуна жерине чыгып карап, мүмкүндө биздин отчет боюнча кайталап арыз жазгандар азыр кыйла аз азыр. Бир арыз боюнча кайра келген арыздар почти жок. Ар бир жаран боюнча кабыл алып, жерине текшерип атабыз. Жакшы. Азыр мен акыркы суранычым ошол. Өзүңүздөрдөгү шартты бир катар көргөзүп коюңуздарчы суранычым. Бизде азыр мындай, мен сизге айтып коеюн, бүгүн биз көрсөтө албайбыз. Себептен азыр бизде өзүбүздө ал жакта тийиштүү ремонттор жүрүп атат. Анан бизде өзүндө тийиштүү комиссия бар.
Турачыңыздар башкага келсеңиз, пожалуйста, баарын карап кетпейсиз. Жок, ошондой, бирок эме да биз эч нерсеге жолто болбойбуз. Болгону 5 мүнөт гана убакыт алабыз. Ремонт болсо, ремонтун гана көргөзүп беребиз. Эми бул жер стратегиялык объект эмес. Бул жер военный объект эмес. Бул жер жарандык. Сиздер биздин салыктын эсебинен жок, кечиртиңиз, биз ого жол бере албайбыз. Неге? Айтып атпаймынбы, пожалуйста, башкага келиңиздер, карап берет. Азыркы көрсөткөндө азыр мүмкүнчүлүк жок. Жок, ал жерде эмне болуп атат азыр андай болудай? Ремонт болуп атса, ремонтту көргөзүп коебуз, анын эмеси бар экен. Көрсөтө албайм деп атпайбыз. Жок, эмне үчүн? Себеп болуш керек да, основание болуш керек да. Себеп айтып атпаймынбы, себеп ремонт болуп атат азыр. Ну, ремонтту жок дегенде сыртынан көргөзөлүчү, ремонт болуп атканын. Жок, сизге бул элдин акысы да болчу, элдин акысы. Ошон үчүн эл өзүнүн баягы кызматкерлери кандай шартта иштеп атканын менен таанышканга акысы бар го дейм да. Болбосо эгерде сиздин буга эркиңиз жетпесе, анда мен прокурордун өзүнө кирейин, прокурор өзү көрсөтүп берсин. Мисалы мен азыр ошол шаардык прокуратурасын көргөзүп бердим. Аркасында тренажерлорун көргөздүм, душтарын көргөздүм. Эми ошондой эле шарт сиздерде бар. Менде жок, бизде андай тренажерный шарттар деме жок. Душ немелер жок. Бизде бардыгы именно жумушка байланышкан шартта түзүлгөн. Кабинеттер бөлүнгөн. Анан сиз айткандай, анда бизде прокуратура жок. Мен ал жерде мындай шоктук кылбайм, тынчыңыздарды албайм. Киремин, тынч гана сүйлөп гана чыгам. Мен сизге айтпаймын, бүгүн эмес, башка күнү келиңиз. Сиз каалагандай кылып көрсөтүп берели ертең. Мастурачыңыз. Кыйын ушундай кийинки күнү келип көрсөтөм. Сиздерге кыйын дейм, азыр көрсөтүп атпаймын сизге. Анча-мынча сизге на встречу барыңыздар. Жок, мен на встречу барам. Мен сиздерге азыр башка күнү келиңиз, биз толук кандуу көрсөтүп берели. Элбек мырза, мен сизге оройлук кылбай атам, тартип бузбай атам, суранып атам. Мен деле сизге оройлук. Бирок мына элдин каалоосу да булчу. Элге кызмат кылам деп отурасыздар. Элге кызмат кылып атканыңыздардан кийин, элден жашыра турган эч нерсеңиздер жок болгондон кийин, ооба, кызмат кылып атасыздар. Ошону аягына чейин көрсөтүп коюңуздар деп. Биз мындай шартта отуруп кызмат кылып атабыз, урматтуу жарандар деп. Келиңиз, биз баары шартсыз көрсөтүп берели. Жок, эми сиздер азыр мен сизге көрсөтө албайм. Мындай да, сиздердин кожоюнуңуздар биз да, эл. Анан ошол кожоюнга азыр баш ийбей атасыздар да. Эл азыр каалап атат. Ушулардын мындай отурган жерин бир карап коеюнчу, бул кандай шартта иштеп атат, мен усталарым деп атат да эми. Десе сиз жок, бул жака киргенге болбойт, бул жерде мен кийим чечкен жерим деп атасыз да мындай кылганда. Эми ал логикага туура келбейт эми өзүңүз билесиз. Азыр эмнеге кайсы логикага туура келет азыр? Калган келип көрөм десе биз көрсөтүп турабыз дагы. Сиз айткандай көчөдөгү неме эмес да, бул дагы объект да. Туура, объект болсун. Биз азыр дагы бизде өзү тийиштүү мероприятиялар жүргүзүп атат. Мен сизге аны айта турган, ачык айта турган нерсе эмес. Турачыңыз. Эмне секрет бар азыр? Жашыруун эмне бар? Жашыруун иштер жүрүп атат азыр. Мен сизге айта албайм деп атпаймын. Жок, анын ичиңиздер азыр балким анын ичинде бир пытка жүрүп аткандар, каяктан билейин. Эгерде жашыруун боло турган болсо, пыткадан башка эч нерсени жашырбайт да бул жерде. Bizde. Мен бир документти мына айрым мен сизге түшүндүрүп атам. Бир да кагаздын бетин ачып карабайм. Айтып атам. Башка күнү келиңиз, көрсөтөйлү атам. Жок, мен ага көнбөйм. Мен көнбөсөң сиз ыктарыңыз. Мен сизге айттым, пожалуйста, башка күнү келип көрсөтөйм. Анда мен прокурордун өзүнө кирейин, ошол уруксат бериңиздер. Жок, пожалуйста, эртең келиңиздер, прокурор келип, прокурор менен макулдаса, пожалуйста, көрүп чыгыңыздар. Эч кандай нерсе жок. Мындай жок болсо мен чыгып атам. Мындай баш тартуунун себебин мен түшүндүрбөй атам да, мындай бир олуттуу себеби. Айрым себептер бар, сизге түшүндүрө албай атам. Түшүнбөй турган, түшүнүш мен милдеттүү эмес нерсе түшүндүрүш, айрым түшүндүрө алам. Балким милдеттүү түрүс, каяктан жок. Мыйзамда жазып коюп кетишип. Мыйзамда эмне деп жазды бага? Азыр мисалы мен каалаган суроону бергенге акым бар. Мен эми сиздердин үйүңүздү көрсөтүп бер деген жокмун. Каалаган суроого сиз айрым бизде карап аткан арыз боюнча, иш боюнча кабыл. Туура. Мен эгер сиз ошол арыз боюнча өкүл болсоңуз, жана башка болсоңуз. Мен азыр ал боюнча келген жокмун. Мен кандай шартта иштеп мен түшүнүп атам. Мен айтып атам, башка келиңиз. Мен баш тарткан жокмун. Мен баш тартып атасыз. Мен башка күн келиңиз деп атам мен. Мен башка күн келе албайм да. Азыр бул актуалдуу да бул. Азыр актуалдуу. Башка күнү бул актуалдуу болбойт. Азыр элдин көңүлү ушуга туруп турат. Өзүмдүн компетенциямда текшерүүгө жоопту бердим. Анан ал жагын, пожалуйста, эртең ал прокуратурага келип көрүп, пожалуйста, жазыңыз. Мен кете албайм да, сураныч. Анда жашыра турган эч нерсе жок. Мен бир дагы дело жөнүндө сурап аткан жокмун сиздерден. Бир дагы нерсени мамлекеттик сырды ачыкка чыгара турган. Эгерде көрө турган болсом, муну көргөзбөш керек эле. Бул мамлекеттик сыр десеңиз, мен ошол жерде өчүрөм мен. Турачыңыз, мен сизге сурооңузга жооп бердим. Ал канаттандырбай атпайбы? Мен сиздин үйүңүздү тартайын деп аткан жокмун да. Жок. Милдеттүүсүз да, сиз айлык алып иштеген госслужащийсиз да мындай алганда. Мен айтчам сизге, эгер андай бир арыз боюнча келсеңиз, мен сизге жооп берейин деп атам. Адамдардын арызы боюнча өкүл болуп, бир ишеним кат менен болуп келсеңиз, адвокат болуп келиш керек. Туурабы?
ооба. Ана деп турачы. Мен жалпы нерсени айтып атам азыр. Мен жалпы нерсени мен сизге айтып атам. Жалпы нерсени мен эч нерсенин ичинде вникать эткен жокмун азыр. Мен турачы эмес. Бул сиздин уктаңыз. Мен айттым башка күнү келиңиз. Пожалуйста, жооп берейин. Башка күнү эмне өзгөрөт азыр? Мен сизге айттым башка күнү. Макул. Кайсы бир секретти мындай алып коесуздарбы? Алып койсоңуздар, азыр алып коюңуздар. Мисалы, жарым саат, 1 сааттын ичинде мындай коюлуу күтүп тур десеңиз күтүп турайын анда. Турачы, мен сизге сурооңузга жооп бердим, ошо айтып келген сурооңуз. Мен эми сиз менен мындай кайма айтышып урушайын деген оюм жок. Оюм жок. Туура түшүнүңүз? Мен деле туура түшүнөм. Мен да туура түшүнөм. Эч кандай сиз менен кайма айтышып же мен болгон жок. Мен сизге шартты түшүндүрдүм. Башка күнү келиңиз, көрсөтүп берейин. Бирок негиз айтпадыңыз да. Негизи айрым негиздер бар айтылбай турган, туура түшүнөсүз. Башка сурооңуз болсо, ишке байланышкан жооп берейин. Башка жок. Ишти кылып атасыздар. Азыр бизге ушул облустук прокурордун орун басары Ыдырысов Эдилбек мырза жооп берди. Прокурор өзү жок экен. Ошон үчүн мен көрсөтүп бере албайм дейт. Көрсөтүп бербесин, жок дегенде уруксат берсе өзүбүз түшүп көрмөкпүз. Бирок бул сөз бар. Бул сөз чын. Кыргызстанда, айрыкча Ошто бир дагы сөз жөндөн жөн чыкпайт. Мен айтып атам, милицияда күндөп, түндөп отурган кызматкерлердин отурганга мындай орду жок көбүнчө. Оперлер кабинетте укташат. Эч бир Кыргызстандагы эч бир ровдда туалетинде дарат кагазы жок. А буларда дарат кагаз түгүл, астында ошондой роскочтар бар да, мындай алгандачы. Буларда бильярд ойноочу каналарынан бери бар. Ошону көргөзүп берейин деп атам. Ошону актап атабы булар, актабай атабы деп атам. Эгерде мына сиздер өзүңүздөр айтыңыздар. Улуттук коопсуздук кызматында коррупция барбы, жокпу? Бар. Милицияда коррупция барбы, жокпу? Бар. Бажыда коррупция барбы, жокпу? Бар. Эсеп палатасында коррупция барбы, жокпу? Бар. Бардыгында бар. Ошолордун бардыгынын үстүнөн ушул прокуратура көзөмөл кылат. Ар биринин үстүнөн кураторлору бар. Бажынын өзүнүн куратору бар, милициянын өзүнүн куратору бар, эсеп палатасынын өзүнүн куратору бар. Жана башка ар бир тармакты көзөмөлдө отурушат. А бирок ал жерде коррупция болуп аткан болсо, демек булар анда кураторлукту жакшы кыла албай аткан болот да. Демек өздөрү коррупция кылган үчүн ал жакта коррупция болуп аткан болот да. Бул жерде коррупциядан өзү тазаланбай атса, анан ушунча акчаны биз берип атсак, 90 миңден айлыкты берип атсак. Орточо айлыгы 90 миң болуп чыгып атат кечеги каза болгон прокурорго төлөнгөн компенсациядан улам эсептегенде. Анан ошого мен азыр сиздерге көрсөтүп берейин деп атам. Болгону мына астындагы подвалга түшүп, ошо подвалдагы бильярдтарын көргөзүп берейин деп атам. Булар жумуш кылабы же бильярд ойноп отурушабы деген. Эми балким колу бутун созуп кичине бир мындай бели башын жазып алганга деп ошол шартты түзгөндүр. Бирок андай шартты түзө турган болсок, анда бардыгына түзөлү да анда. Милицияга дагы түзүп берели. Бажыга дагы түзүп берели, мугалимдерге түзүп берели. Эмне үчүн мисалы бир врач өлсө, врач мисалы бир нече адамдардын жанагы эмесин өмүрүн сактайт. Бир операцияда 4 сааттап, 8 сааттап туруп калышы мүмкүн. Мына ошол киши өлүп кала турган болсо, канча төлөп беребиз мен билбейм. Бирок прокурор өлүп калса, биз ошол 20 жылдык айлыгын бир төлөп берет экенбиз бала чакасына. Эми бир жагынан бул адилеттүү нерсе, бирок экинчи жагынан алганда салыштыра келгениңде адилетсиз да. Азыр эми бул прокурор азыр киргизбейм деп атат. Эми кандай кылабыз? Азыр мен жөн эле баягы ээн баштыкка салып, бей баштык кылып кире турган болсом, азыр тартип бузган боломун. Милицияны чакырышат, менин колум кайрып кетишет. Ошол. Анан эми жөн мындай сый менен келиңиздер. Мына бизде жашыра турган эч нерсе жок дей турган болсо, мен ошентип эле ошондой мамилени күткөм. Ошону менен эле көргөзүп кетейин деген. Баягы урушпайын десең, баягы журналисттер келип алып хайп жасайт дейт го, мен хайп жасабайын деп атам. Ошол. Жөн эле баягы арзан хайп жасабайын деп атам. Жөн эле уруш чыгарбайын деп атам. Десем ошого жеткирип атышат эми. Азыр билбейм эмне кылышты азыр. Кандай дейсиң? Жетекчи жооп берди, комментируй токтолдум. Өзүбүз төлөгөн акчага, өзүбүз жалдап алган кызматкерге өзүбүз ээ боло албай отурабыз да. Мисалы, бул мындай да, прокуратурага айлыкты биз беребиз, мына салык төлөөчүлөр беребиз. Анан ошол түшкөн салыктын эсебинен булар айлык алып отурушат. Анан бул деген сөз мына үйүңө уста салсаң, кадимкидей уста жалдап алсаң, анан ошол устага тилиң өтпөйт деген сөз да.
үйгө уста жалдайсың да, мисалы мына жерде мындай түз кылып дубалын уруп бер деп атасың, эшиктин алдын чачка кылып бер деп атасың десеңиз, анан ал кылып атам деп атат, бирдемени кылып атат, мына жери түз болбой калыптыр, жакшы болбой калыптыр десең, жок, мен өзүм билем деп атат да. А бирок аягында келип ошол кылынбай калып атат. И ошол нерсеге биз айласыз баш ийип атабыз. Кожоюн болуп туруп, акчаны төлөп берип туруп, биз баш ийип атабыз да. Мындай салыштыра келгенде. Биз эгерде мугалимдерге үй берсек, карызга беребиз, ипотекага беребиз. Эгерде доктурларга үй берсек, аны ипотекага беребиз. Бирок прокурорго үй берсек, анда биз биротоло беребиз, бекерге беребиз, акысыз беребиз. Мисалы, мугалимдердин арасынан, врачтардын арасынан мындай айфондун акыркы үлгүсүн көтөргөн мисалы көрүнүштү көрбөйсүң да. А бирок прокурорлордун бардыгы айфон көтөрүшөт, көпчүлүгү жанагы Apple Watch деп жанагы кымбат саатты тагынышат, кымбат жанагы кулакка салган эмесин тагынышат. Анан бирок буларга дагы ушунчалык мындай бардык нерсеси жетишиптүү болуп турса, буларга үйдү бекерге салып берип атабыз. 90 миңден айлыкты берип атабыз, элден ашыкча кылып. Анан жанагы эмесини кокус өлүп кала турган болсо ошондой компенсациясын төлөп берип атабыз. Бирок актап атабы деп атам да. Мен кыргыз эли булардан эмне карызы бар прокурорлордо, мен ошону түшүнбөйм да. Кыргыздын бир карызы барбы? Биз бир прокурорлордон бир милдеттенме алдык беле. Ой, силерге биз ушундай шарттардын баардыгын түзүп беребиз. Келиңиздер, иштеп бериңиздер дедикпи? Прокурор болом деген адам ондой болуп атпайбы? А бирок терип жылаң көбүнчө чоңдун балдарын алып аткандайбыз. Өткөнгү бир прокурорду билесиңер, Өткүрбек Жамшитов. Анын атасы кылмыш кылып жүрөт. Баягы тендерди эптей албай, бир нече миллион сомдук тендерди. Ал тендер азыркы күнгө чейин ишке аша элек. 9 жыл өттү. Прокурорго дагы баа берилген жок. Эмне үчүн атаңды ошол малда көзөмөлдөп койгон эмессиң деп. Прокурордун атасына дагы көзөмөлдөгө эч кандай жаза берилген жок азыр. Ошондо эмне үчүн ушундай катага жол бердиң деп. Ошол иш ошо ойдон турат азыр. Сотко жөнөттүк дейт, Кудай билет ол сотко кандай болуп жөнөтүлгөндүгү. Анан буларга биз иш жол ушунча акчаны берип атабыз да мына. Иштеп берчи айланайын деп. Ошондо дагы жыргатпай атпайбы? Мен кетпейм, мен ушинтип монолог кылып отура берейинби, эмне кылам анда? Бияқта заявка өтіп жатады, кийинки жаран келгенде. Биз кабыл алып коелу. Эмне кылайын, азыр бир хулиганчылык кылып көрөйүнбү? Мунун жазасы көп деле болбосо керек эми, хулиганчылык кылсам. Кирип көрө турган болсом, колду путту кайрып алып чыккан болсоңуздар, канча болот эми жазасы? Эми жетекчи кесипте эртең келгиле, областык прокурор өзүнөн кирип, может өзүнөн турасыздар. Эми дежурный прокурор, юрист катары айтып бериңизчи. Азыр мен кирсем, сиздерге баш ийбесем ушул нерсеге. Өз башынчалыкту кылсам, анын кесепети эмне болот мен үчүн? Ал боюнча тергөөчү баа берет. Жөн негизи перспективасы эмне болот? Укук коргоо органы катары айтыңызчы. Тергөөчү баа берсин. Мен бүгүн нөмөтчүмүн. Жок, бирок тергөөчүнү сиздер көзөмөлдөйсүздөр да. Ооба, ошондо тергөөчү мындай орточо алганда кандай мага аракет кылат? Мага кандай жаза чегерет? Ошонун перспективасына карап иш кылайын дейм. Эми ал деле материал катталгандан кийин сотко барат, соттон кийин чечим кабыл алынат. Сот тарабынан чечим кабыл алынат ал боюнча да. То есть иштин баардыгы сотко жетет. Сотко жетпей калсачы? Эми ал тергөөчү. Тергөөчү процессуалдык келсе өзү. Ооба, кыскартырышы мүмкүн, Эми ал тергөөчү өз чечим кабыл алат. Өз алдынчалуулугу бар, түшүндүңүз. Формалдуу түрдө. Жок, мыйзам түрүндө эле. Макул. Ошондо деле айтып бербейсизби? Прокурор эми мындай развитие событий мындай 3 жолу бар. Биринчи вариант мындай болот, экинчи вариант мындай болот. Биринчи вариант кыскарат, экинчи вариант сотко барат, үчүнчү вариант сотто мындай болот, тигиндей болот. Мен ошого карап иш кылайынчы, суранычы. Баары эле мыйзам чегинде болот баары. Жок, мен мыйзамды өзүм сактайм, сактаганга аракет кылам, бирок ошондо азыр бир аз мыйзамды буссам Тергөөчү чечим кабыл алып турбайм сизге. Жөнөкөй эле жорук болуп калабы? Эгерде жөнөкөй болсо. Азыр жорук жок уже. Азыркы учурда мыйзамда жорук деген понятие жок. Кылмыш болобу кадимги? Может, административдик жоопкерчилик болуп калат. Анын штрафы канча болот? Орточо. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эгерде мага бир 100 миң сом же 50 миң сом штраф салына турган болсо, ошону төлөгөнгө жардам бере турган болсоңуздар, мен азыр өзүм өз башымчалык кылып кирейин азыр. Мындай кичине тартип бузайын. Анан Бияқта класс барсақ.
Кандай кылайын? Эртең келбейсиң, Ыдырысмырза жакшы эле айтпады. Эртең как положено азыр айткандай эле өздөрүңүз айтат, жетекчи жооп уруксат бергенден кийин кирип көрүп жатасыздар. Макул, бирок азыр ал бильярд барбы, жокпу, ошону сураңызчы. Айтып коюңузчу. Барбы, жокпу өзү? Бильярд билбейм, барбы, жокту. Сиз түшүп көрбөдүңүзбү? Жок, мен экинчи этажда отурам. Мен уккан маалымат боюнча барда канча жылдан бери иштейсиз бизде? Бияка келгениме август айында келдим. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 9 ай, 10 ай болду. Мен лично бильярдты өзүм көрбөдүм. Өзүм бильярдка кызыкпайм, андыктан бильярд барды жоктугун мен билбейм. Ал тууралуу комментарий да бере албайм, ошондуктан. Бирок мен айткан маалыматтар боюнча бар да өзү. Азыр мен бильярдты бир нече жолу прокурорго, жанагы прокурордун орун басарына айттым, бильярдты көрүп чыгайын дедим, ал бильярд жок деген жок да. Эртең келиңиз деп айтты. Демек бул сөз бильярд бар экенин ал ырастады деп эле түшүнөм. Бул киши да азыр жок деп айтат, бул билбейм деп атат. Мен ачык эле билбейм Ыдырысмырза. Бардыгын жоктугунчу. Макул, бильярдка кызыкпаган үчүн эми ойногондонбу же вообще интерес жок анда. Мен азыр бул сөздү ушул жанагы Ош облустук прокуратурасынын жертөлөөсүндө бильярдканасы бар деп кабыл алдым, ошентип кетип атам. Балким эртең мен келермин, эртең келе турган болсом аны жыйыштырып алып коюшум мүмкүн. Мына Ыдырысмырза bizde эч нерсе жок, бул жер пустой, кабинет болуп турат дей турган болсо, дагы ага ишенбейм, себеби бүгүн көрсөткөн жок. Мен азыр баягы бир нече жолу бильярдты көрсөтүңүз десем, бильярд жок дебестен эртең келиңиз деп атканын мен муну ырастоо деп кабыл алдым. Демек бар. Бизди бир экскурсия кылып келбейсизби? Жок, нөмөрчү неме болот? Канча стол бар, ошону айтып коюңуз. Билбейм, мен ал жака кирбейм. Такыр кирбейсиз? Жок, мен биякта отурам. Бирок бильярд бар да. Билбейм точно. Вообще кирбейм. Бул сиз дагы юрист болуп бүтөйүн деп калган окшойсуз, а? Бул кароолу, бул көптөн бери ушул жерде иштеген кароол, бул аябай такшалган. Бизди булар азыр алдынан киргизишкен жок, артында дагы эшиги бар, ошол жактан кирип көргөнгө аракет кылайын. Эми бул жак ачык боло турган болсо, эч ким жол тоспосо, кире берген бул кылмыш болбосо керек. Дайым ачык турган дарбаза мен келгенде жабылып калат ушинтип. Ушул. Азыр ушу прокуратуранын бильярдына мынча эле асылдым дешиңиздер мүмкүн, бирок мындай да. Биз кайсы бир органды ушундай элита кылып, ушинтип бийикке көкөлөтүп көтөрүп салып, кайсы бир мекемени же кайсы бир тармакты ушинтип жерге тепсеп, мынтип басып салганыбызды көрсөтүп бергим келип атат да. Анткени мисалы мугалимге мындай шарт жок, врачка мындай шарт жок. Жөнөкөй мисалы башка кызматтарга мындай шарттар жок да. Анан милицияга мындай шарт жок дегендей. Кайсыл орган күчтүү болсо, ошол органга бардык нерсе, бардык шарт болуп, анан кайсыл орган күчсүзүрөөк болсо, ошол нерсе ал органга эч нерсе жок. Ал орган мындай бир 2-чи сорт, 3-чү сорт, 5-чи акыркы сорт дегендей болуп калган туура эмес да. Бул өзү мыйзамды көзөмөлдөгөн орган, өзүнө түзүлгөн шартты башкаларга дагы көрүш керек деп ойлойм да. Эмне үчүн мисалы ошол Кыргызстандагы эң күчтүү орган, ошол президенттен кийин келе ошол прокуратура боло турган болсо, анан прокуратурада бардык шарт болуп, бардык айлыктары бийик болуп, ушундай боло берсе. Эмне үчүн мугалим ошол бир түзүгүрөөк айлык алганга акысы жокпу? Врачтар түзүгүрөөк айлык алганга акысы жокпу? Милиция түзүгүрөөк айлык алганга, түзүгүрөөк шартта иштегенге акысы жокпу? Бекер үй алганга жанагы мынау дарыгерлердин акысы жокпу? Ошол суроо. Азыр мага прокурор бүгүн жок деп айтты, бирок прокурордун свети жанып турат, анан мынау жактан ошол прокурордун кабинетинен окшойт аябай кыйкырык чыгып атат байтан бери. Чоң эле уруш болуп атат. Анан мен сиздерге айтып берейин, мынау жерде ошол прокуратуранын алдындагы паркингти көргөзүп берейин. Мен азыр айтпайм булар бардыгы прокурордуку деп, прокуратура кызматкерлериники деп. Бирок мына бул жерде мына жип турат. Арка жакта жип турат. Бул жакта эми арзаныраак машина экен. Бул жакта мынау кайсы бул дагы жип экен. Мынау жакта дагы жалаң кымбат машиналар. Нива менен тетиги машинадан башкасы. Бирок тетиги турган машина дагы эң кичинекей. Ошол деле бир
7-8 миң доллар турса керек, жок дегенде жаңа машиналар. Муну алдыбыздагы машинадагы олчойгон акча турат. Кыскасы прокуратурада кедей киши жок өзү. Анан булар кантип акча таап атат, каяктан акча таап атат эгерде ушулардын баардыгы прокуратура кызматкерлеринин машинасы болуп аткан болсо. Анан булар ошо деги эле азыр мамлекет салып берип аткан үйгө муктажбы, ошончо компенсацияга муктажбы деген суроолор туулат. Savrali Maksat деген ben familiyalarini жазып berdim. Eski aile hükümetlerden Ali kaçıp yattı şeyleri sattım neme kılıp. Nokatırayın sattım etiman kolup 2002 yılı neme seçim çıkargam. Casalma sot ötközüm. Onu da tergip ettiğine gıdık bayıp nokat prokuroru. Şunlar prokurorga aytayınlık vermeli bu kötücünü kavlaladı. Ne kız içip arzın arkasından жүрөм. Öz daha çeçilip aytat. Ne Sabri Aliyev degen opsiyon. Sabri Aliyev degen kim? Eme prokuror bu? Ha, neme? Tergiyatçı. Gıdıkbay prokurorun tergiyatçısı. Sabri Aliyev Bakay degen. Eme men ошодон улам азыр сурагым келип атат да. Кечээ маалымат чыкты, расмий маалымат айтылды парламентте. Прокурорлордун айлыгы жанагы эгерде прокурор каза боло турган болсо 21 миллион сом компенсация төлөп беребиз деп. Анан ошого жараша иштеп атабы прокурор? İşte evet hazır ettim go. Gıdıkbay mizamsız hiç kimge neme kılbay ele çeçim çıkar. Kanvetke salып үйüngө jönötüp berет. Biz çeçtik, manalar çakırdık. Pırık nemelerde çakırdık aile hükümetler. Olatqı toğru eken, seneki kata eken dep men kata arkulu ile jönötüp berет. Balkim kata bolsa керек да сиздики. Yok kata meni çakırış gerek, bana neme soraş gerek. Bayağı nemelerde betleştiriş gerek. Bir de betleştirgen yok. 10 yıl arız verdim, bir de betleştirgen. O da benim hayalim menen mektepin direktörü arısı mektep, lokatörün arısı mektep. Mizamsız neme çakırıp, hayalimi mektepten buyruk çıkarıp, özü statya koyup, 4 çaskoyacı çakırıp, tezge gele. Netim mustaş bolup otattım. Onu da çeçken canına gıdık bayıp. Çeçbeyi yaptı bir bala alıp, çeçilbeyi kalıp yattı ol. Hayalim etti, koyayım, tek koyayım. Hem çeçmesinde o sondaydı onun. Gıdıkbayev'den gen prokurorga yazdım onu. Gıdıkbayev men arzımdı tekşirip etdi. Hayalim neme kılıp. O sonda buyruk geldi gıdık nemeden. Gen prokuror zuluşuptu. O sonda hem tekşirgen yok. Mizan türünde tekşirip, buna hazır hem turat arızımız prokurorun kolunda turat hazır. Hayalimden arızı. Mektep yönünde. Yer boyunca ha. Yer boyunca Yer boyunca çeçilgen yok da. Bular hazır ayt atpay, bizge bir jolu kelgen adam ekinci jolu kayra kelbey. Biz masalesini jolu geldim bunalarga. Masalesini çeçip anan jönötüp atабыз. Ve ana prokuror barıpsın. 4-nji kavul alat deydi. Ve geldi desem, managa çekip ketdi de, buyaga çekip ketdi de. Birinci orunbasar var mı desem, jok ol dedi. Hazır Ödürüsulu var mı desem, bak sırtka çekip ketdi de. Ödürüsulu hazır meni söyleşti o. Sırtka çekip ketdi de. Oşantım anlatıp birden tutalbay jürem. Ödürüsulu çıkıp ketdi degen Ödürüsulu hazır bizge interview berip oturdu o hazır kirdi. Ben bilgen çok mu görmedim. Hazır prokurordu da yok dep meni aldaştı o prokurorun sveti janıp turat emas. Meni de mına kişi aytat. 4-nji kavul alat. Kütüp atır kana barыңчı. 10 жолу келдим деп атат бул аксакал. Прокурорлор 90 миңден айлык алат экен, ошол актап атабы өздөрүн? Кандай дейсиз? Айлыгын. Аны мен билбейт экенмин. 20 өлүп калса 21 миллиондон компенсация берет экен, ошо кандай? Аны деле билбейт экенмин. Прокурордун ишине канча баа берет элеңиз 10 балдан? 10 балда алар иштеп атышат дейм. Толук жакшы иштеп атат, а? Азамат. Макул. Так. Assalamu alaikum. Korkpogon kişiler sizler bolsоңуздар керек. Же ушул ишти дагы алдырып коебуз деп коркосуздарбы? Сиздер канча айлык аласыздар? Ким? Сиздер 12 миң алабыз. 12 миң аласыз. Сиз эгер каза болуп калсаңыз сизге канча компенсация төлөйт? Билбейм мен. Төлөйбү экен? Билбейм. 1,5 каза болдубу сиздерде иштеп аткандарда? Канча жылдан бери иштейсиз? Жок, төлөбөгөн. Төлөнгөн эмес. Төлөнгөн эмес. Prokuror менен сиздин эмне айырмаңыз бар? Кандай деп ойлойсуз? Булар эми институт бүтүргөн. Маалыматтуу. Диплому бар. Анан демек диплому бар кишилерге ошондой компенсация төлөп беришибиз керекпи? 23 миллиондон? Буну анагы билет. Прокурор өлсө 23 миллион компенсация төлөйт экенбиз. Эми утурасы билет дей алмам.
Бирок врач өлсө төлөнөбү төлөнбөйбү, мындай көчө тазалаган кишилер өлсө төлөнөбү төлөнбөйбү, мен ошо кызык болду. Бизде төлөнбөйдү. Эмчилерге. Сиз кандай дейсиз? 23 миллион компенсация төлөп атса. Прокурор туура эмес да. Эмнеге буларга төлөп жатат? 21 миллион. Ой. Аны робосолор ишондой неме бар. Тек укпады го мен десе. Эмчилерге бит айлык дем бермейт. Айлык ошол эме. Отпускнойуңуздар канча? Отпускага чыгасыздарбы? Отпускага чыгабыз, а? Ага канча? Былтырдан бери 100 кило алып калды. Канча берет? 50 алып калды. Амурун 15 Отпускнойнор 60 миң чыгат. 1 жыл болду деби? 1 жыл болду көбөйгөн. Бир жолу мен бир айыл өкмөт менен кезигип калдым. Ал айыл өкмөт ошол Кара Суудагы прокурорго суракка кетип атканда жолугуп калган экенмин. Анан ошол айтат да, мен дейт эң күчтүү, эң жакшы кызмат айыл өкмөт экен деп эле аракет кылып жүрүп айыл өкмөт болуп алыпмын. Эгерде мен прокурор айыл өкмөттөн күчтүү экенин билгенимде мен прокурор болмок экенмин деп мени күлдүргөн эле. Ошосуңар азыр айыл өкмөт болбой эле койгула, айыл өкмөт болсоңор мына прокурорго жем болосуңар. Андан көрүп прокурор болсоңор, жок дегенде өлүп калсаңар дагы ошол жанагы эмеңерди мындай компенсацияңарды мындай татыктуу алып өлөт экенсиңер. Жок дегенде аялыңар, балаңар эртең бирөөнүн колун карабай жашайт экен, беймарал өлсө болот экен прокуратурада иштегендер. 21 миллиондон кум берет экенбиз. Биз прокурорлордон эмне карызыбыз бар эл? Мындай да ака, ол бир политический нерсе го дейм, ал бир элдин оюн бир жакка буруш үчүн эле го дейм. Так фактически бербейт го дейм аны. Бербейт дейсиңби? Бирок мыйзамда ошондой экен да. Мыйзамды окуп көрдүңбү? Токтом кабыл алынып уже. Же барбы экен мыйзам бар? Бир прокурор өлүш керек, анан билинет да. Өлүп анан билинип атпайбы ошол? Уже бериппи? Ооба. Жок, эми онон көрүп мындай адамдардын пенсиясын көбөйтпөйбү? Мугалимдер иштегендердин айлыктарын жакшы кылбайбы? Билбейм ошол, мен оюмда ошол саясий бир нерсеси эле бар го деп ойлойм да. Жакпайт да андай акча эми. 21 миллион эми бир садиктин акчасы да эми. Ооба. Бизде бала бакча жетпей атат. Жетпейт да бул. Мектеп жетпей атат. Мектепте 3 эме окуйт го баягындай. 3 мен деп коет 3 жолу барып окушат да. Цонго кирсеңиз, цондо очередь. Неге десең, штат ачылбай атат, штатты ачып бербей атат дейт. Түшүнбөйм. Бирок булар өлүп кала турган болсо, ошентип 21 миллиондон берет. Булардын өмүрүн тилеш керек экен да, Надира Нарматова айтмакчы да. Булар өлбөй эле койсун деди го прокурорлор. Эл карыз эмес. Анан эмне ошол тууралуу көрө эмеспиз? Кандай кабыл алдыңыз? Бир убактан бир өздөрүндө бир немеге көбүрөөк чыгып калып, анан жана кошоматчылык кылган депутаттар дагы бар. Өздөрүн коргош үчүн ошентип койгон болуш керек. Менин жеке оюм бул балам. Бардыгына бирдей мамиле болуш керек деп ойлойм мен. Не только прокурорлорго. Элдин карызы бар прокурордон? Жок, эч кимдин карызы жок. Анан эмне андай болду? Эми өздөрүнө ылайыкташтырып, мыйзамды кылышыптыр да. Биз өзү шайлап берген депутаттар да деп кол коюп беришкен да, добуш беришкен да. Олар эми баары бир да. Карганын башын карга чыкпайт да. Ошол тууралуу туура эмеспи? Туура эле. Бул элинде көтөрүлүш керек бул. Мыйзам талап кылыш керек муну. Өзгөртүш керек мыйзамды ушул жөнүндө. Биздин пикирим ушундай. Туура эмес, эмнеге берет? Эмне кылыш керек аны? Ошол эми садиктин өзүнүн баягы сиз айтып аткан эмелерге коротуш керек да. Ооба, прокурорго бербей, э? Прокурорлор ошону актап атабы, актабайт абы сен? Актабайт го дейм. Актабайт, э? Рахмат. Негизи прокурор просто эле адам да. Неге андай чоң акча алыш керек? Балким алар простой эмес окшойт да, балким бир Кудайдын нурунан төрөлсө керек да, аларчы мындай. Жок, капай эл мындай депутаттарды кичине түшүртүш керек да, прокурорлордучу. Түшүрүш керек, э? Ооба, ылыйга түшүрүш керек. Алда деген адам да. Жок, алар алып жашат да. Же күндүн же айдын нурунан бүткөндүр, каяктан билебиз биз? Билбейм анда. Бирок өтө чоң айлыгы. Прокурорлор иш убагында өтүп кеткен болсо 21 миллион сом төлөп берет экен да. Ошондой биз эле эмес, депутаттардын өздөрү ооз ачылып калды го. Каяктан алабыз? Эмне кылып төлөп беребиз онун бар жогун? Биздин бюджетте молодец ушу биздин бюджетке да,
каяктан алып, ол элдин акчасы да. Бюджет баягы налог, кече мен өзүм налог төлөп келдим. Налогдон жиналган бардыгы иштеген акчаларды бюджетке салат, бюджеттен аларга эми Кудай сактасын, эми өлүм баарыбызга туура келет. Эми алда 21 миллион деген өтө көп пул да ол. Эми биз үчүн көп, эми ол прокурорлор үчүн кандай экенин билбейм. Мен мындай болжолду эсептеп көрдүм да, бир 50-55 миң доллардан эсептей турган болсом, бөлө турган болсом. Бир 4 квартиранын акчасы экен да, 4 квартиранын акчасы. Жок, адан деле көп болуп кетет кейде. Эми жакшылап эсептесең. Чында 4 квартираны алып алганда кеше депутат ал эмес, бизде жогорку кеңештин депутаты ким? Надира Нарматова сүйлөдү. Анда өлсөң депутат болуп өлүшүң керек экен деп. Депутаттар өздөрү ошентип атпайбы? Ооба. Туурабы ошо? Ошол сөздөн сиз эми ошол туурабы, туура эмеспизби? Жок, ал эми алар деле бизде адам, бирок эми жакшы эми. Сиз каяктан билесиз ал прокурор сизде адам экенин? Ал балким айдан бүткөндүр, нурдан бүткөндүр. Жок, эми ал деле пенде да, эми бизге окшош пенде да. Эми бир немеси бар. Мамлекеттик ишканада иштейт, прокурор деген. Балким бир периште касиеттүү адамдыр. Жок, эми жок, андай болбосо керек деп ойлойм да. Андай болбойт, андай эмес да. Андай эмес. Кеше ошону түз эфирден көрүп, баары жогун көрүп, мен дагы таң калдым эле. О, булар каяктан алат? Эмне кылыш керек эми? Аны мыйзам кабыл, башка мыйзамды өзгөртүш керек. Эми жок дегенде алар пенсияга чыкканда дагы уже 1 миллион сом менен пенсияга чыгат экен, 1 жылдык акылар. 1 жылдык акыларын полный бардыгы. Алар бирок 1 жылдык акылары да одан да көп болуп кетсе керек деп ойлойм да. 90 миң сомду көбөйтсөңүз 12 айга. 90 миңни 1 миллион, onun 900 миң сом. 1 миллион 200 миңге жакын. Ошондой болуп кетет экен да, көбөйүп кетет экен. 1 миллион менен пенсияга чыгыш керек экен. Онда жакшы экен алар. Эмне кылыш керек эми? Ошону жогорку кеңештерде айтышты го өздөрү. Ошо мыйзамды арка чакырып алып башынан карап чыгыш керек. Өзгөртүш керек аны. Аны депутаттар өздөрү деле биз эмес, ошол өздөрү таң калышты го дейм. Мен каршымын бугач. Муну өзгөртүш керек булардын эмесин. Неге прокурорлор анчалык көп алышы керек? Биз мугалимдер араңдан зорго айлыгы соргалсага. Ошону айтам да, мугалимдин айлыгы канча азыр? Мугалимдер азыр көйгөндөн бери жакшы, бир ставкага ошо 18 саат алса 18.900 сом айлык алышат. 18 миң, ошон жакшы айлык деп атасыз азыр сиз, Эми мурдага караганда жакшы да. Мурдага караганда жакшы. Ооба, мурдага караганда жакшы, ошон үчүн жакшы дейбиз. Карасаңыз мына, мен бир дагы мынантип 90 миң айлык алган прокурордун мынантип күлүп турганын көргөн эмесмин да. Эжеке 18 миң айлык алып алып, мына күлгөн карасаңыз да, бактылуу. Ооба да. Эми прокурорлорго чындап сотторго ушунчалык эме берип койгону туура эмес. Мен мугалим катары ушу айтат элем, ушуларды өзгөртүш керек. Өзү негизи алганда прокурорлор жеңиш адамдар ушулар да. Мен может коркпой эле айтамын. Эгер бирөө күнөө иш кылса, эки жактан тең жейт да буларчы. Ошон үчүн буларга эч кандай ондой көбөйтүшүн кереги жок. Буларга вообще бербеш керек ошо. Бербесеңиз андан 5 метр жырткычка айланат да булар. Жырткычка айланат да. Ошон үчүн булар жырткыч болбосун, тойсун ушулар деп, ошо тойсо балким акыйкат иштер деп, алардын айлыктарын көбөйтүп атабыз баардыгынчы. Көбөйткөн сайын алкымачылып атабы дейм да, аппетит. Кандай болду? Ошондой го чамасы. Ошон үчүн көбөйтпеш керек да. Кособой албай жүрүшкөндөн кийин ошого прокурорго өлүп калса 1 миллион которуп бериш керек экен. Ооба. Эмге элдердин эсебинен. Ооба. 1 миллион эмес, өлүп калса 21 миллион. 20 жылдык айлыгын которот экенбиз. Туура эмес го? Туура эмес да. Өздөрү акыйкат иштебесе, анан кийин каякта буякта байып, баарын чогултуп алып, дагы пул берип атсак, мыйзам иштебегендик. Андай туура эмес болсо керек. Анда башка да службалар бар да, мисалы таможня бар, милиция бар, СНБ бар. Алар деле чыгат эртең бизге дагы ошондой болуп бергиле деп. Ооба. Кыйын, буну ишти аткарыш кыйын болсо керек. Мыйзам билем дагы көрөбүз го. Убакыт көрсөтөт. Эми менин оюмча актай алат го булар. 10 балдык көрсөткүч менен алганда прокурордун иштегенине кандай баа бересиң? Билбейм. Мен прокурорлордун иштегенин негизи кинодон эле көргөм да, так мындай чын жашоодо көргөн эмесмин да. Макул. Милициянын ишине кандай баа бересиң? Азыркы учурдабы? Эми билбейм кандай десек. 10 балдын ичинен милицияга кандай баа бересиң? Прям 10 эмес да, бирок. Бирок ылдый деле эмес, орто эле. Орто 5 коёсуң да, примерно. Бирок эми кандай ситуацияга карап иш боло берет го дейм. Кандай ситуация болсо ошого карап, мисалы кээ бир азыр биздин учурда эми кимдин колу бийик эсе ошонун иши жакшы чечилет да. А так мындай связьдар жок болсо, тааныштар жок болсо,
Ошол сиз айткан 10дон 1 деле болушу кыйын го дейм. Анда мыйзамды көзөмөлдөгөн прокуратуранын не кереги бар бизге? Ошол мыйзамды көзөмөлдөгөн прокуратура именно ошолорду көзөмөлдөш керек да. Өзү негизи булардын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Мисалы 5 балдын ичинен. Жакшысы дагы бар, жаманы дагы бар. Жок, жалпы алганда. Жалпысынан эми баягы эң жогорку көзөмөл ушуларда. Бирок эми көзөмөл болуп кыйратпай атышат го дейм да. Алардын ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? 5 балдын ичинен. 2. Скорее всего, да. Милициянын ишинечи? Себеби милициянын ишин дагы прокурор көзөмөлдөйт. Аларга да 2. 2. Бажыгачы? Бажыга где-то 3. 3. Дагы кайсы? Улуттук коопсуздук кызматы дагы ошолорго. Аларга тоже 2. 5 деген баал боюнча алсак. Ошо канча баа коет элеңиз? Эми айлыктары өздөрүнө жетсе керек баардык. Жок, булардын ишмердүүлүгүн айтам. Ишмердүүлүгү эми 5 деп айтпаса дагы 3 берсе болот. 3 берсе болот, Плюс 4 же 3 да ушу. 4-3. Семизирак 3, арыгыраак 4. Ошондой. Бизде мугалимдер ошентип койчу эле. Сага 1 миллион боюнча келген ошо чагында. Анан милиция кызматкерлеринин ишине кандай баа берет элеңиз? Ошол 5 балл боюнча. Жакшы эле, аларга 4 балл беребиз. Милицияга 4 балл. Милиция кызматкерлери жок болсо, тартип болбосондо. Жок, алар бар болуш керек. Ал абдан маанилүү институт. Бирок ошол кылып аткан иштерине кандай баа берет элеңиз дейм да. Жакшы эле иштеп атышат алар. Жакшы эле иштеп атышат. Паракорчулук барбы жокпу милицияда сиз? Эми бар, конечно бар. Паракорчулук баардык жерде бар. Аны өзүңүздөр деле жакшы билесиздер. Ошону жөө албай атабыз да биз. Булардын ишине канча баа берет элеңиз? 5 балдын ичинен. Жок, мен баа бере албайт элем буларга. Неге? Таптакыр 0 берет. 0 берет элем мен. Прокуратурага 0. 0. Улуттук коопсуздук кызматына 0. Милицияга 0. Бажыга баардыгына 0. Баардыгына 0 дейт. Рахмат. Мына көрүп атасыздар. Улуттук коопсуздук кызматындагы, бажыны дагы, милицияны дагы, салык кызматындагы жана башка ошол органдардын баардыгын ошол прокуратура көзөмөлдөйт. Прокуратуранын өзүнүн мындай кураторлук бөлүмдөрү бар. Ар бир тармактын үстүнөн өздөрү куратор болушат. Анан мына ошолор демек алар ошол булар көзөмөл кылып аткан тармактарда ошо паракорчулук болуп атса, анда прокуратура иштебей атат деген сөз да. Же болбосо прокуратуранын өзүндө ошол паракорчулук бар деген сөз да. Эгерде өзүндө болбосо бул жакта болбойт эле да. Болсо дагы бул өтө аз санда болот эле да. Азыр андай болбой атат. Милициянын ишмердүүлүгүнө, милицияда паракорчулук барбы жокпу сиздин оюңузча? Мен оюмча милицияларда паракорчулуктар точно билбейм милицияларды. Бажыдачы? Бажыларда, прокурорлордо, соттордо коррупция бар. СМБдачы? СМБны дагы билбейм точно. Бирок СМБга биз ишенип атабыз. Салык кызматындачы? Салык кызматын дагы билбейм аларды дагы. Бирок мына соттор, прокурорлор булар жегиштер. Мен айтайын дегеним, ошол сотту дагы, бажыны дагы, милицияны дагы, салыкты дагы, улуттук коопсуздукту дагы прокуратура көзөмөлдөйт да. Значит, анан менин теориям мындай. Эгерде милицияда паракорчулук болсо, демек анын башы ошол прокуратурада. Прокуратурада паракорлук болгон үчүн милицияда паракорчулук болуп атат деп айтат элем да. Кошуласызбы? Кошулам, туура. Демек анда биз жөн эле акча төлөп атабыз буларга. Элдин акчасын жеп атат, элдин акысын, бизге окшогон бюджетте иштегендердин акысын жеп атышат. Ошо. Рахмат. Бизде пособия берип атканыбызда, баягы жаш балдарга аябай муктаждар ошол аябай муктаж болгон үчүн ошол бир 4-5 миң сом пособиянын артынан түшүп, жанагы соц кызматкерлерге акча берип, талашып, тартышып, жулкунуп атып, ошол акчаны доолашат да. Бирок алар ошол жакырлыктан таптакыр айласы кетип калгандан улам, анан кийин ошол акчанын артынан түшүп атышат. Ошол акчаны доолап атышат. Анан биз ошолорго акча бербей атабыз. Акча жок деп атабыз. Бюджетте акча жок деп атабыз. Ошол эле учурда биз бир прокурор же болбосо бир милиционер каза болуп калса, укук коргоо кызматкери, мисалы сот болобу, улуттук коопсуздук кызматы болобу, же болбосо мына милиция болобу, прокурор болобу, анын 20 жылдык акысын төлөп берет экенбиз да. Канчалык туура ушул? Биз пособия бере албай атабыз кыйрат. Пособияны эң жакырларга гана деп берип атабыз азыр.
Жакыр экенин далилдеш үчүн бечара кылбаганы жок. Чогултпаган справкасы жок. А прокурорлорго ушундай роскош да. Неге? Неге мындай артыкчылык, неге мындай биринчи сорт, акыркы сорт деген мамиле берилип атат, кылынып атат. Азыр мен Ош шаарынын мына Черемушки деп аталган кичи шаарчасында турамын. Ошону мына Краснофлот көчөсү деген бар. Мына ошол Краснофлот көчөсүндө кичи райондун ичинде бул жагында көп кабаттуу үйлөр бар, бул жагында үйлөр бар. Анан ошол үйлөрдүн арасында мына жерде 50 соттук жер бар. Мына ошол 50 соттук жерди Ош шаардык мэриясы атайын ошол прокуратура кызматкерлерине үй салууга деп ажыратып бөлүп берген. Анан азыр прокуратура кызматкерлерине ушул жер үй болуп курулуп эртең берилет. Эми менде ошодон улам сөз да. Мугалимдерге эгерде үй берсек, аны ипотекага берип атабыз. Аны 10 жыл, 20 жылдап мойнуна карызды илип, өчөйтүп. Анан беребиз. Врачтарга үй берсек, аны ипотекага беребиз. Мындай алганда карызга беребиз. И проценти менен карызга беребиз бергенде дагы. Үстөгү менен. А прокуратура кызматкерлерине, сот органдарына биз үйдү бекер беребиз. Милиция кызматкерлерине дагы бекер беребиз. Милицияга, прокуратурага, сот органдарына мынчалык артыкчылыктарды биз эмне үчүн берип атабыз? Биринчиден, көбүңөр жакшы билесиңер, прокуратура кызматында көбүнчө жалаң байлардын, чиновниктердин балдары, жакындары иштешет. Алар негизинен мындай жалпы алганда ошол прокуратура кызматында иштеген кызматкерлердин 80-90% үйгө муктаж эмес десек болот. Муктаж болгон күндө дагы алар муктаждыгын баягы ар кимди текшерип атып эле, ар кимди коркутуп, үркүтүп үй алып алганын көрүп жүрөбүз. Соттордуку болсо андан бетер. Мисалы, баягыда көргөнсүңөр, бир судьянын атынан 17 квартира чыккан. Булар, мисалы, сот органдары бир квартирага муктаж эмес, алар 17ден, 16дан, мындай алганда 10догон квартирасы бар. И ошолорго дагы биз үй салып беришибиз керек экен. Мына жерде илгери гараждар болгон. Ошол гараждарды Ош шаардык мэриясы акырындап бузуп атат. Мына бир нечесин бузуп тур, бир нечеси бузулуп эле экен. Азыр ушу жерлерди бузуп алып тазалап бергенден кийин, анан прокуратурага ушу жерге үй салынат экен. Анан ошодон улам менде суроо да, буларга ошол кыргыз элинин кандай карызы бар эле дейин да, прокурорлордон. Сиздерден эмне карызыбыз бар, айтыңыздарчы. Жыргатып атасыздарбы мисалы? Азыр мисалы прокуратура азыр улуттук коопсуздук кызматын көзөмөлдөйт. Милицияны көзөмөлдөйт, бажыны көзөмөлдөйт, салыкты көзөмөлдөйт. Салыкта коррупция жокпу? Бар. Улуттук коопсуздук кызматында коррупция жокпу? Бар. Милицияда коррупция жокпу? Бар. Бажыда коррупция жокпу? Бар. Бардыгында коррупция бар. Демек, прокуратура коррупцияга каршы күрөшө албай атат. Демек, прокуратура өзү коррупциялашкан үчүн башка органдарда коррупция болуп атат. Биринен бирге жугуп атат, биринен бирине мынтип ырбап, андан ары уланып кетип атат, туташып атат. Туташ коррупция бизде. Анан биз ошондой болуп атса, дагы анан буларга дагы ушунчалык чоң баягы ыңгайлуулуктарды, ушунчалык шарттарды берип атабыз да. Мына көрүңүздөр. Ушул жерге келечекте Ош шаарынын прокурорлору ушу үй берилет. Биз аларга үй салып бере беребиз, алар сатып анан кете берет. Анан дагы башка жерден үй салып беребиз. Дагы алар сатып кете берет, ушинтип. Кыскасы, кедей прокурорду көрбөйсүн. Кедей прокурорду билбейм, чанда кезиктирсе болот. Өзүнүн үй жоктору гана анча-мынча кедей болуп калбаса, же көбүрөөк ичкендер эле болбосо, көпчүлүгү прокурорлор негизинен бай, бардар жашашат. Эми анын ошол бир нече себеби бар. Биринчиден, мамлекет тарабынан аларга болгон льготалар көп, жеңилдиктер көп. Мисалы, көп айлык берилет, көп үй, жакшы үй курулуп берилет. Андан сырткары алардын пенсиясы жакшы. Бирдеме болуп кырсыктап каза болуп кала турган болсо, аларга ушундай чоң компенсациялар берилет. Алардын балдары дагы эртең бирөөнүн колун карабайт. Ушундай. Анан бирок ошол нерсе булар актап атабы, актабай атабы? Селе ошол. Азыр эми айта турган акыркы эле сөз калды. Ал акыркы сөз мындай. Кыргызстан азыр ушул күч органдарына, көзөмөл органдарына абдан көп укукту берген өлкө болуп калды. Азыр улуттук коопсуздук кызматынын, прокуратуранын, милициянын бычагы абдан курч болуп,
ошо алдынан чыккан бардын кесип турган учуру. Ушундай учурда бир эр жүрөк депутат чыгып, ушул мыйзамды кайра артка кайтаралы, ушул мыйзамды өзгөртөлү дегенге жарайбы, жарабайбы? Кээ ушунда турат. Анткени бул мыйзам мурда кабыл алынып калган. Ошол бекитилип калган. Ал иштеп атат азыр. Ошол иштеп аткан мыйзамдын негизинде тиги чаткалдык жана каза болгон прокурорго ошол 21 миллионду төлөп берели деп атпайбы? Бирок эми мындан ары эмне кылабыз? Эми көрүп атасыңар, бала бакча жетишпей атат, бирок бир бала бакчанын акчасын биз компенсацияга берип атабыз. Бизде пенсия пособияны жөнөкөй ушуга муктаж болуп, ошону берчи деп суранып аткандарга бере албай атабыз. Сенин портериң бар экен, сенин бир лабоң бар экен, сенин бир тикоң бар экен деп бербей коюп атабыз. Сен пенсионер менен кошо жашайт экенсиң, пенсия алган кишинин эсебинен сен жашайсың да деп балдарга пособия бербей отурабыз. Бирок прокурорлорго бүтүндөй ыңгайлуулукту шарттын бардыгын түзүп берип атабыз. Ушундай шартта бул туура эмес экенин айтып чыкканга жарай турган бир депутат бизде табылабы ошо 90-нын ичинен? Же жокпу? Кээ ушунда турат. Мен эми акыркы сөздү ошо депутаттардан күтөм. Анткени депутаттар өздөрү ушуну койгула эми болбойт бул өзгөртөлүү дейби, же болбосо Зулушевден коркуп же Ташиевден коркуп ушул нерсеге батынбай, ушул нерсеге даабай отура береби?